4 жылдан бeri адвокаттык көлігіңіз бар ғой. Ушунча кишинин тагдырын ойлош керек эле да. Сен өзүңө жалгыз времянка салып аткан жоксуң да. Однозначно примем меры. 2 ай мурун айткансыз. Мен 2 айда бүтүрүп берем деп айткансызбы? Эркекче деп монтип айткансыз. Сен чогулганда эле келесиң, биз чогулуп калганда эле пайда болуп каласың, жерден чыккансың. Кайдан келип атасың билбейм. Айтпайсың белги. 3 айда бүтөт деп туруп сатышкан булар. Эми Кудай эле сактасын өзү. Квартираларды саткан акчалар каякта ошол акча мына. көзөмөлдөп атасыз, курус жүрбөй атат. Арматура 30 сомдук арматуралар 90 сом болуп атпайбы? Ошол баалар көтөрүлгөнгө чейин неге куруп бүтүргөн эмес анда? Көчүп келип алдык. Кызым бияка деп. Ромфорд бар. Соттошуп бүтүп алып туруп анан элден акча алса болобу эле? Үйдү сатып алган 180 киши бар экенбиз. Лапшасын эле угуп эле ушинтип эле келип кетип эле атабыз да. Мен азыр 80ге чыгып калдым. Мен кайка жашайм эми? Амансыздарбы көрөрмандар. Биз дагы деле мындай турак жай көйгөй боюнча келип атабыз. Бул бүтпөс көйгөй экен. Бишкекте чынында турак жай маселелери аябай көбөйүп кеттир. Бул жер Бишкектин Абай көчөсү 93 бөлчөк 2 дарегинде жайгашкан. Мурда буну 2015 жылдары курулушу башталып, Ромфорд Трейд деген компания баштаган экен. Андан кийин азыр Асма деген курулуш компания болуп, экөөнүн кандайдыр бир келишимдери менен куруп башташыптыр, куруп жатышыптыр. Бирок ушул алды 10 жылга чукулдап кетти акча бергенибизге, үйүбүз бүтпөй атат деп нааразы болушууда. Кебирлерине, кийинкилерине 2022 жылы тапшырабыз деп акчаларын алган экен. Тилекке каршы дагы деле минтип бүтпөй турат, эми аз калып турду атат курулушу, бирок эл кирип жашаганга уруксат жок. Толук бүтө элек экен. 200дөй батир сатылган экен бул жакта, жалпы 3 блоктон турган 200дөй батир бар дейт. Ошончо адам арызданып, азыр ушул жерде жүрүшөт. Буга чейин курулуш министрлигине дагы кайрылышкан экен. Анда азыр бул жабырлануучулардын арыз моңун угуп көрөлү. Biz başka firmalarda arkası kılıp sinirli gelgenmiz. Türkçün aydan. Көрүп алдым. Eki 3 yıl. Акча келе турган акчалар бүтүп атам мен. Келишим эле sıra. Жаздан бери, февралдан бери бүтүп атасың го акча. Азыркы неме боюнча мынау отоплениянын вторник күнү баштайбыз деп атат. Калсаңыздар номерин деле берем мен аны. Вторник күнү баштайбыз деди. Чалып айтып. Чалып номерин калсаңыздар берейин. Kağız türündeki dogovor. Бирок Абдул айтып атат, бүтүрүп берем деп атат. Мында кандай бир жолу түшүнүп көрбөйлүбү? Дагы бир Биз азыр бул жак 4 жылдан бери Адвокаттык көлігіңіз бар ғой. Жок, мен Адвокаттык көлігіңіз бар. Байке сиз дагы бир сабыр бул жер шеткеле туруп туруңуз. Мына мен 4 жыл Россияда иштеп, кыйналып, ысыкта, суукта, северде иштеп жүрүп, ушул жерде чогултуп келип берген акчамды азыр ала албайм. Үйүм жок эч нерсе. жыргап жүргөнүмөн. Ошо эч ким жыргаган жок, ошончо сиз четке туруп туруңуз. башты сиздер качан алгансыңар, кандай болгон бул жакка буруу. Как Азамат или как вас первый раз вижу? Давайте не ужасные, когда мы обсуждаем. Я группу веду это уже 2 Буга берилбейли, провокатор экен. Азыр ызы чугулат, анан аркы бир нерсе болуп, да бир нерсе болобуз да. Ызы чуу алдырбаңыздар, тынч өзүңүздөрдүн көйгөйүңүздөрдү айттыңыздар. Ушул 2015-2016 салынып баштаган деп өзү жетекчи өзү айтып атат. Жетекчи бул Абдулла деп, баарыңар жакшы билесиңер. Анан Хромго жазсаңар, осо Ромфорд Трейд десеңер, могул кишинин аты чыгат. Бакиров Мухаммед Кабыл Сабырович деген. Ал жакта официальный учредитель катары көрсөтүлгөн. Бул адамды бир да жол көргөн эмеспиз. Бизге өткөндө жолугушууга чакырсак, бир адамды жиберген, мындай көчөдөн таап эле бирөөнү жиберип койгонбу, кимди билбейм, бирөө келип карап туруп кетип калган. Юридикалык жактан караганда, бул адам эгер компаниянын баштоочуларынын учредителеринин бири болсо, юридикалык жактан бул дагы жооп тартылыш керек. Бул жакта 186 квартира бар деп айтылат жалпысынан. 3 блоктон турат, 12 кабат үй. Мен 21-ин аягы сатып алгам. Өзүм атым Медер, 25 жаштамын. 21 жашында Юракадемияны бүтүп, 4 жыл Россияда иштеп, былтыр күздө келгем. 4 жыл ошол жакта ысыкта, суукта иштеп жүрүп, ушул 3 комнат батирди сатып алгам. Сатып алып, мына ата-энемди жибергем, мен ошол жакта болгон үчүн, мен ата-энем келип, ата-энем мугалим, ар көп юридикалык аспектилерди, тонкостьтөрүн билбеген үчүн караган эмес. Ушул жерде бар экен деп ушул жерден
бир сатуучулары ушул жерден алсаңар мына Качан бүтөт деген ошо 2021 жыл келгениңизде? 21-н аягы 22-н баш алганбыз, ошондо 3-чү квартал бүтөт деген. 22-3 квартал бүтүш керек болчу. Бирок бул жакта ага чейин сатып алгандар бар, жагдайлар ар кимдики ар кандай. Меники 3-чү квартал десе, бирөөнкү 23 деген, бирөөнкү 21 деген да, маселе ошондо болот. Бул жакта биз ызы-чуу чыгарыш эмес, биздин көйгөйүбүздү угуп, биздин маселебизди чечип бериши. Анткени мен ошол тапкан акчамды маңдай термен иштеп, күн түн дебей суукта иштеп жүрүп, ушул жака салгам мен. Ай сайын даже мен банковский реквизиттер көрсөтө алам, ай сайын канча акчага отургом, ата-энем алып келип Асман офисине өткөрүп берген ал акчаны. Квитанциясы, келишими, 3 комнаталуу батир алганбыз, жердин астындагы парковкасы менен. Ошого мен ошончо көп акчаны төлөгөм. Азыр канча пайызын төлөп бүттүңүз акчаны? Мен деген 98%-ын төлөп бүткөм. Суммасы канча болуп калат? 5 миллион ар жагы болот. Квартира бүтпөйт, биз каждый день келип ызы-чуу салабыз, требовать этебиз, бир да жолу чыгып нормальный жооп беришпейт. Вот этот человек Бакиров, да, ни разу не видели, его доверенное лицо, вот Хашимов Абдулатив, бизге нормалдуу жооп бербейт. Биз Госстройго кайрылдык кат менен, официалдуу өзү Орунтаев келип бизге жооп берип кетти. 2 айда бүтүрүп бересиң деп сөз берген Хашимов. Бүтүрмөк тургай мына болгону бизге бул жерге лестница куйду, жакында эле келип, көчөгүнү түн ичинде келип куйду ошону дагы. Мы однозначно примем меры. Это однозначно. Что касается окончания строительства, я сейчас посмотрел. Ну, в принципе, на 90% окончено. Сейчас лифт остается и площадки, лестничные площадки. И наружка там немножко, да, просто. На контроль поставите? Обязательно на контроль. Каждую неделю, чтобы подсветить. Обязательно на контроль поставить. 3 жылдан бери каждый 2 айга, анан 1 жумага, анан 1 дагы бир нерчеге созула берет да бул маселеси. Эч бүтпөйт. Эмне күтүп атат? Каражат күтүп атат. Бирөөгө алданган. Биз андай документтерин билген жокпуз. Көчөнү билгенсиз, биздин бүгүн чогуларыбызда ошондо документ ала келсеңиз болмок. Бизге отчет берсеңиз болмок. Отчет бербейсиз эч качан. Качан офиске барып эле көрбөйбүз сизди. Мен сизди бүгүн биринчи жолу көрүп атам, тети квартира алгандан бери. Сизди өмүрү көрө элекмин 3 жылдан бери. Мен 2022 сентябрь айында алгам. 3-6 айдан кийин бүтүп берет деген. Ошондон бери мына квартиралап кыздар менен квартиралап жүрөбүз. Акчабыз жок квартирага. Ошо батыраак бүтүрүп беришин канча 3 жылдан бери келип, ушул жерде чогулуш кылабыз, бүтүп беребиз деп медер айткандай мына ана деп эч кандай жылыш жок. Сиз алып атканда эмне дешти эле? Акчаңызды толук төлөп бүттүңүзбү? Мен уступка право менен алгам. Могу 6 айдын ичинде деп полностью акчамды төлөп алгам. Үйдүн баасын. 3 жылдан бери күтүп жүрөсүз. 3 жылдан бери квартиралап балдарым менен күтүп жүрөм. 35-30 миңден квартира снимать этип жүрөбүз. 3 жылдан бери анда сиз 30-35 миңден отасыз. 35 миңден болгондо эле 1 жылда сиз 350-425 миң сом башкага эле берип атыпсыз да. Ооба, квартирага берип атабыз. Еще 3 жылда 1 миллион 350 миң сомду башка квартплатага эле берип коюпсуз да. Ооба, башка кишиге эле төлөп жашап атабыз. Үйүбүз алып коюп, ошо күтүп, анткени ишенип 3 айдан кийин 6 айдан кийин бүтөт деп ишенип алганбыз ошол фирмадан. Бул туура. Буну сиздин айтып аткан маселеңиз. Эгер сиз ошол 3 жылда бирөөнүн үйүнө ижарага берип аткан акыны 1 миллион 350 сомду өзүңүздүн үйүңүзгө салсаңыз ички ремонту бүтүп калмак да. Ооба, бүтмөктөр ашып, мен мебелине чейин алмакмын да туурабы? Ошо 2 балам менен мына Абдулатив өзү билет, канча офисине барып, ай качан бүтөт. Мен эле эмес, бүт эле көйгөй мага окшогондун баары ушинтип эле квартира снимать этип жашашат, ушактан алгандарым бар. Сиз качан алдыңыз эле? Мен деген апрель 21-жылы алынган, толук сумма төлөнгөн. Анан бизде договордо негизи 1-квартал 22 деп жазылган. Бирок ага чейин эле бүтүш керек болчу, себеби каркас турган бул жакта. 21-жылы каркас турулган. Бирок 21-жылдан 4-5 жылда ушул сырт эле кичине жасалды да. Мындай көйгөй менен кылсак да 10 жылда дагы бүтпөйт. Ушул теп менен кете берсе? Ушул теп менен кетсе 10 жылда дагы бүтпөйт. Кепилдик дагы эч ким бербейт. Анан биз канча кайрылабыз? Бизде жарымынан көбүн теңге албайт, элди сыйлабайт, мыйзамды такыр эле теңге албайт. Эгерде башка компаниялар болгондо бир коркуп укташ керек. Бул кантип укташат булар, мындайлар билбейбиз да. Анан эң негизги ушу мыйзамыбызды негизи бир
сыйлап койсо, мыйзам текшерүүчү органдар бир көңүл буруп койсо, биз акыркы ушул эмнелерибиз болуп атат, ушул жагдайга келгенибиз. Ушу урматтуу президентибиз менен анан ушу урматтуу Ташиевден суранар элек, бир көзөмөл кылып берсе, жок дегенде бир антпесе алар жок болсо, эч кимдин алы жетпейт. Эмнеге алы жетпейт экени белгисиз. Биз 22ден бери эгерде келген 3 жыл болду да. 3 жылдан бери да мейли күтөлү десек, жылбай эле да такыр элечи. Бул состояниясын көрүп атасыз үйдүн. Министрге да барганбыз, алар да айткан, өткөндө мына 1 ай август ичи лифттер коюлуп, сөз берген. 1 жуманын ичинде электр энергия кирет деген, анан лифт коюлат деген. А бирок бүгүн сентябрь, лифттин биз жытын эле жыттай элекпиз. Электр энергия дагы, тем более да. Компаниянын жетекчиси Абдулатип мырза да. Бул жакка сизге суроо берсек эми, мындай коюп коелу. Бул жактын үйлөрү эмнеге бүтпөй атат? Эмне мынча кечигип атат? Бул үй 2016-жылы башталган. Башталып анан бир себептер менен 2018-жылы токтоп калган болчу экен. Ал убакта уже бир 50-60 адамдай алган болчу экен. Андан кийин мен 2021-жылы келгем. Бул объектти ошол токтоп турган жерден тааныштар аркылуу таап, анан ушуну куруп бересиң дегенде мен 2021-жылы алгам. Ал убакта мен алганда уже 50-60 адамдай сатылып кеткен экен. Мен алып стройканы баштаганымда 2021-жылы аягында уже каркас бат эле көтөргөнбүз ал убакта. Аю курулуш аю немеси сотко берип бизди токтотуп салган. 6 айга. Жер боюнча маселеси бар экен, аны сот аркылуу жеңип 2022-жылы бүтүрүлгөн. Андан кийин стройканы кайрадан баштадык. Мен башталганда 1-2 фирмаларга акчаларды бергенбиз. Мына сантехникасы боюнча деле өткөндө соттошконбуз. Мына 24 миллион сом төлөп туруп, анан сантехника бүтпөй калган. Кандай сантехника кандай 24 миллион сомду алдын ала берип койсоңуздар, алар бүтүрбөй кетип калдыбы? Кетип калды. Бүтүрбөй качып анан соттошуп. Сиздер кандай эле мындай эч бир иш жасай элек компанияга эле акча бере бересиздер? Ал убакта бартер системасы бар болчу. Бул жерден мына квартира да бергенбиз, акча да бергенбиз. Алар ал убакта уже материалдар кымбаттап баштаганда алар келген бизге. Келип материалдар кымбаттап кетип атат. Биз сиздерге материалдарды түшүрөлү, сиздер бизге берсеңиздер деп анан ошонун келишиминде биз бергенбиз. Алар договордун негизинде түшүрмөкчү болгон, 3 айдын ичинде түшүрөбүз деп алар түшүрбөй ошол алданып калдык аларга биз. Анан 24 миллион сом болду. 24 миллион сом. Компания ким деген алар? Элдер деген киши. Фамилиясы Ахматбек уулу Элдер. Ахматбек уулу Элдер. Ахматов. Ахматов Элдер. Компаниясы не деген компания экен? Компаниясын азыр унутуп турам, неме кылып. Санкция ОСО-КГден аз карай калабыз, ОСО-КГден любой маалымат чыгат. Им учредитель ошону карап текшерели да. Ал боюнча анан алга алдангандан кийин кайра эле сантехниканы башкадан биз кылганда где-то 30 миллион сомго чукул болуп калды. Кайрадан өзүм төлөп, ал боюнча соттошконбуз. Сотко бул жерден баргандар дагы бар, көрүшкөн, соттошконубузду. Ал сантехника боюнча макул. Сантехникадан башка жумуштар боюнча деле ошол бир мисалы ошол сантехника кармалган үчүн бул жерде биз кеч калдык да. Биз ал сантехника бүткөндөн кийин стяжкалар болот, немелер болот, кайрадан коюлуп ошол шубактар болчу да. Лифтке да таасир этеби сантехника? Же аягында коюлабы? Лифт эң аягында коюлат. Каркасын, шахтасын жасап бүттүңүздөр? Бүттүк. Ошол эми 2022-жылдан бери үйдүн бүтпөй аткан маселеси ошо бир сантехниктерге шылтап атасызбы? Жок, сантехниктер эмес, андан башка дагы жанагы Талипов Асылкан деген бар болчу. Ал деле жана кирпич түшүрүп беребиз деп мурун договор түздүрүп алынган экен немелерди. Квартираларды алган экен. Ал деле ошол камалып кетпеди ал. Жанагы Асыл Талипов деген ал деле алдап неме кирпичини түшүрүп беребиз деп ага башкадан кирпич алдык биз өзүбүздөн. Канчага алдады сиздерди? Вообще сложность 9 миллион сом. 9 миллион сом? 24 миллион сом, 9 миллион сом, 34 миллион сомго алдандык деп атасыздар. 33 миллион сом. 33. Дагы? Буга чейин жанагы 50 квартира сатылып кеткен, ал уже карказыны бир блогу 3-чү этажда, калгандары мына блок 4-чү этажда болчу, калгандары 3-чү этажда. Алар уже сатылып кеткенден кийин анын каражаты жок да.
калган каражаттарды элүү мен квартираны сатканда эми ушуга колдонгон да. жок колдонгону этот Ал 50 квартиранын сатылып кеткени курулушка кандай таасир этет? чоң таасир этет. Бул жерде неме каражат өзүнө өзү актабай калган. Ал убакта $300-400 саткан болчу. Эми ошол убакта баа ошондой эле да. Ошол 2018, 19, 17 жылдары баа ошондой эле да. бул токтоп калып атпайбы Айбек? Айбек токтоп калгандан кийин анан неме карантинден кийин бүт баалар өсүп кетип атпайбы? Арматура 30 сомдук арматуралар 90 сом болуп атпайбы? 3000 сомдук бетондор 4,5 миңден куйганбыз. Ошол баалар көтөрүлгөнгө чейин неге куруп бүтүргөн эмес анда? Соттошуп, аю менен соттошуп туруп 6 айда калган. соттошту деп атпайсызбы? Жок, андан кийин биз соттошкондо 6 ай соттоштубуз. 6 ай Ага чейинчи? Ага чейин да аю менен соттошкон алар. Ошондо анда биринчи жерди тактап алып туруп, сот ноту жок кылып, соттошуп бүтүп алып туруп, анан элден акча алса боло беле? Аны соттошуп бүткөндөн кийин 2021-жылы мен алып атпаймынбы? Сиз бул компанияны кандай алдыңыз? Мурдагы Ромфорд беле? Ромфорд, Ромфорд компания. Сиздики Асма. Асма. Сиз Ромфордтон кандай шартта алдыңыз? Куруу берүү шартында ошо калган квартирларды. Ромфорд оюндан чыктыбы? Ромфорд бар. Бар болсо аны милдеттемеси да. Ал ошо мен айтып атам. Кийин соттошту мен келдим деп атасыз. Сиздер жериңиздерди проблемный жерге куруп алсаңыздар сотко берет да, туурабы? Сотко берет, ооба. Ошону биринчи тактап алып туруп анан курса элден алса боло беле? Тактап алып, уже сот бүткөндөн кийин биз алып аткандан кийин кайра дагы сотко берип атпайбы булар? Качан биринчи сотуңуздар качан болду эле? 2018-19 болгон экен ал. Бага чейин. Ошол акча алып аткан учурда болгон экен да. 2021 алып атам да мен бул. Сиз 21 алып атасыз. 21ге чейин бул жердин курулушу 2015 башталган деп атат. Ооба. 2015 сиз келгенге чейин 50 квартира саткан деп атасыз. Ошо соттошкон учурда эле сатыптыр да. Ооба. Эми эмне болот? Качан бүтөт? Мен эми бардык мүмкүнчүлүктөрүмдү, аракеттеримди кылып атам. Азыр бул жерде калган жумуштардан электр суу калган, лифт калды, анан неме теплосвет калды. Качан бүтөт алар? Буюрса эми каражаттар таап келип, теплосвет вторник күнү чөбүз деп атат, кийинки вторник күнү. Анын номерлерин берем. Кимге неме кылса алар чалып, азыр деле чалып сүйлөшөбүз. Отоплениялар киргизеби? Отопленияны киргизет. Отоплениянын төлөмдөрүн бүт баардыгын төлөп бүттүк, кошмойго чейин. Ал ылдыйда андан кийин электр суу боюнча кийинки жумага бүт архитектура немелерин беребиз деди. Бул жерде трансформатор бар, 650 киловатт коюлган. Биз аны 1000ге өзгөртөбүз. Подключение бул жерде трансформатор турат. Берет, суу келгенби? Суу менен канализация кошконбуз. Разрешение бар. Полностью алып кошконбуз. Көчүп келип алгам. Сиз көчүп келип алдыңызбы бул жака? Мен академияда окуйт да, айлам кеткенине, анан кийин айлам кетип көчүп биринчилерден ремонт мен жасадым. Эң биринчиде мен жасадым ремонтту. Анан кийин көчүп келип алдык. Кызым бияка деп. Анан полный кире бергиле. Бут чечели. Чечпей койгой. Чаң келип атат. Неметип алганбыз, анан могу светтин проблема, свет эме болуп атат да. Свет жок, эме законный кирген свет жок да, тетигинде абдайт артына турат. Ошо жапканда багы ток чала болуп барайын деди. Тиген эшикти ачып жапканда карасаң, протирается мындай эме болуп кетип атат. Тиген эшикти карасаң металлический. Тогуруп өлүп калабызбы деп корком. Анан өзүм ооруп калып ошо тиякта эмеде болуп, анан кызым биякта болуп атат. Ошо чала болуп. Мен коркканым абдайт эмне коркуп атам мен. Биринчи этажда суу келген. Биринчи этаж, экинчи этаж болуп атат десе, тияк биягы жабылбаса кышында кантип жашайм? Каяка барам? Мен айттым, жана кызды жалгыз абдайтып барым дейт менин историямда. Жалгыз воспитывать этем мен. Бул квартирада турганбыз андан мындай деп, кээ бирөөлөрүнө мен төлөп бергем 1 жылда. Туурабы же сиз? Жок, сиз эмес, сиз башкаларга деле 1 жылда квартплаттарын төлөп бердим. Койгула, мына алгыла, мейли мен силерге жардам берейин деп. Бардыгы эле неме кылган жок азыр. Мен 4 ай алдым квартплаттан эмес, потому что кызды эмне кыларын билбейчи кантип. Ошо. Бул светти каяктан алып атасыздар азыр сиздер? Азыркы учурда временный пользование бар, жана 10 киловатт, 50 киловатт. Ошону менен колдонушуп атат да, бул ремонтко колдонушуп атат. Немесе вовремя немелерин төлөп атабыз. Бул же ошондо качан бүтөт толук? Толук эми буюрса колдон келишинче аракет кылып атабыз эми. Жакын арада бүтүрөбүз. Аракет план бар да. Жакын арада бүтүрөбүз. 10 жыл болуптур аракет кылып атып. Жок, жакын арада бүтүрөбүз. Жакын арада деген канча? Эми ар кимдин жакын арасы ар кандай да? 2 ай болушу мүмкүн, 2 жыл болушу мүмкүн. Канча? Буюрса, мына октябрь, ноябрга чейин бүтүрөбүз.
ноябрга чейин баарын бүтүрүп элди киргизесиздер могул жакта турганда. Бул биринчи этаждын мына терезеси боюнча кийинки жума коюп кетебиз деди полностью. Коюп кетсе фасадын кылабыз, озеление баштайбыз да. Акчаңыздар барбы негизи? Каражаттар келип атат башка жактан. Келет. Барбы негизи мындай планга анан бүткөндөн кийин элдердин деле төлөмдөрү бар. Ошол эле айткан жанагы кишинде 400-500 миң бар, бул жактарда 400-500 миң бар, ал түшө турган элдердин акчасы бар. Төлөмдөр бар, бүтүрөбүз. Эми бул жакта азыр элдер кирип, кээ бирлер жашап алыптыр. Жашап атат, Кандай болуп атат коопсуз? Бирөө кулады дейт лифттен, былтыр. Лифттен эч ким кулаган жок. Лифттин безопасностун тосуп, жанагы немелерин тосуп койгонбуз полностью. Могу жерде болсо гипсокартон менен тосуп коюптур. Бул гипсокартон аябай бош болот да. Бул садаш бир аз мына бир коло эле мындай көтөрөбүз. Бул катуураак болсо деле ийилип кетиши мүмкүн. Анда да узунураак эмес. Учма уч коюп коюптур монтип эле. Эми Кудай эле сактасын өзү. Бул жерде бизде жанагы бизден алган бир акчалар боюнча бир аз тартыш болуп атат азыр. Акчаларды кечиктирип улам берген сайын бул жакка сарптап атабыз төлөмдөрүн. Азыр деле мына мисалы үчүн теплосеттин немесиге 5 миллиондой кетет. Ага деле акчаны таап берип атабыз башка жактан. Теплосетке толук төлөп бүттүк дедиңиз, ошондой чектерин же келишимдерди жөнөтүп аласыз толук? Ооба, толук. Сизге бүт баягы соттошкон немелер боюнча бүт документтерди мен сизге көрсөтүп бере алам. Азыр барбы жаныңызда? Офисте бар, бирок кээ бир документтерди алып келгенбиз буякта. Көрсөтүп берсеңиз. Кураторубуз бизде Гостройдор. Кураторбу? Ким? Сизби аке? Рұқсат ба? Саламатсыз ба? Сиз Гостройдо кураторбу бул жакта? Ооба, Таныштырып коесуз ба? Юсупов Абыл, ГАСКтын башкы инспектору болуп иштейм. Сиз көзөмөлдөп атасызбы? Бул жакта курулуш жүрүп атабы, жүрбөй атабы? Көзөмөлдөп атабыз, курулуш жүрбөй атат. Дайыма бишат этет. Сентябрга деди, азыр сентябрда өттү. 3 айда немени коюп берем деген лифттерди. Лифттер бирок келген. Комплект лифттер бар. Лифттер каякта? Түшүргөнбү? Турат, бул жерде бар. Бул жерде жумуш салаң жүрүп атат да. Аста жүрүп атат. Болгону ошол. Башка документтер бардыгы бар бул жерде. Документтери бар, Бар. Уруксат кагаздары бардыгы бар. Өткөндө Нурдан Кемелович келгенде бул жакта ошо 2 айда бүтүрөбүз деп ушул жакта убада берген экен. Анан сизди дагы көзөмөлдөө деп кетти беле? Ооба. Ошол 2 айдын ичинде кандай иш жүрдүз? Жумуш ушул жерде кичине тегиздеди. Жердиби? Ооба. Немени жасады, кичине оппа, лестницаны кичине баштады. Электричество иштеп атабыз дейт, бирок электричество кошулган жок. Анда такыр бир иш жумуш деле жүрбөптүр да. Жүргөн жок. 100 киши да жүргөн жок. Якта 4 эле киши жүрөт. Максимум мы собираемся, ошондо келет 4 киши. А так келбейт да. 100 киши деп атат да. Крышалар полный бүткөн деп атат. Крышалар чала бүткөн, боковойлор чала бүткөн. Анан айтпай атат. Лифт бар деп атат. Лифт болгону менен ал лифттер мен билгеним боюнча кээ бир лифттер туура эмес келип калып калат. Алмаштырабыз деген сөздөр бар. Анан лифттин В блокта лифт эмес, даже каркас да жок. Булар азыр Абдулла айтып атат, бүт баары даяр депчи. На самом деле андай эмес. Даяр эмес. Булар акча түшөт, мынакей акча болот деп айтканга бизге 1 жылдан бери айтат. Мына акча келет деп. Бул жок, акчаны эле ушинтип айтып атат да. Булардын азыр айтып аткан сөздөрүнүн бир 50% жалган да. Мындай сөздөрдү көп уктуңуздар. Көп уктук. Биз 1 жылдан бери чогулабыз, айтат. 3 жылдан бери жүргөндөр бар. Мен акыркы 1 жылдан бери келатам постоянно ошол жакта. Сен чогулганда эле келесиң, биз чогулуп калганда эле пайда болуп каласың, жерден чыккансың. Кайдан келип атасың билбейм. Айтпайсың белге. Бул Абдулаевтерге айтпайсың, бай жасап койчу, байкуштар өлгөнө калды депчи. Мына кыш келатат, кантип. Мен көчүп келгем абагыл, Абдулаевти билет мен. Жетим кызды жаңгыз воспитывать этем, медакадемияда окуйт. Ошон үчүн мен эме кылгам. Алгам бул жерге жакында, момундан алайын деп келгем да. Анан бул жаңы жарымынан көтөрүлүп турган бияк келсе эле балдар кармап 2 айда бүтөт деди. Бардым 2 жыл болду. Ыйлап жүрдүм тиги Абдулаевке барып, ошол жерден инсульт алгам, микроинсульт алдым, Абдулаев билет барын. Аба сөкө. Жаш эмесмин, 70. Токтоп калганына канча болду? Канчадан бери жакшы жүрбөй атат токтоп.
1 жылдан бери эле былтыр февралда бүтүрөбүз деген. Былтыр февралда бүтүрөбүз деген такыр токтоп калган, ага чейин Жок, акырын болсо иштеп да атат, эми иштеп атат. Кичине, ал чоң эмес. ал мындай жылытарлык эмес, Ошондон бери тепкичти койду. Эми мына ушул жерде канча ак көз, кара көз кишилер турабыз. Ушул үйдү сатып алган 180 киши бар экенбиз. Ушулардын көйгөйүнүн баары эле ушул Абдылатифтин немесин неме кылып келатабыз да, эми лапшасын эле угуп эле ушинтип эле келип кетип элатабыз да. Эми биздин ар бирибиздин көйгөйүбүз, бирибиз пенсия, мен мисалы үчүн пенсионермин. Балдарыбыздын тиги квартиралар жүргөнүнө биз эмебиз да, кантип төлөй алабыз? Мен мисалы үчүн 7000 сом алам. Ал эми эмне болуп атканын айтты да. Эми Абдылатиф сенден суранабыз биз. Батыраак биздин үйүбүздү бүткөрүп бер. Биздин светибизди коюп бер, биздин лифтти коюп бер. Үйдү как положено эл катар мына могу сосед эле могу эме домду карасаң кандай сонун бүттү, сенден кийин баштаган экен. Эми бизди ушинтип эле алдап, мен 2 жыл мурда сатып алгам да, нак акчага эле, 23-жылы. 3 айда бүтөт деп туруп сатышкан булар. 3 ай эмес, мен ар бир жуманын 2 күнүндө келем ушул жерге. Жума сайын. Башта 2 күндө как бригадир же бир эме болуп калгансып келем, ушу үйдүн каркасын карап, эмнеси бүттү экен деп эле жүрөбүз. Ушул жерде мына бир 5-6 аял барбыз, чуркап эле жүрөбүз. Жүрүз сырттан көрөлүчү анда, бул. Эми бүткөрүп берсинби, сенден суранабыз. Меники бул блокто. Блокто, сыртка чыгып көрөлүчү. Мында ушул объект экен, Б'сы булбу? А блогу Нореки, бул. А блогу бул. Тепкич турган Б блок. Аха. Тигинси В блок. В блок. Анан булун биз мен сатып алып атканда каркасы могу жерине келип калганда, анан бүтөт, менеджери отдел продаждагы бала айтып калды. Бүтөт, эже ала бериңиз дегенден анан коркпой эле алганбыз. Анан документи да жок. Госрегистрге десек, госрегистрдики дагы соттошуп атасыз, мынтип атасыз, туруп туруңуз, 1 айдан бүтөт деген, 1 ай эмес, мына 2 жыл болду. Бизде документ да жок, дуду боюнча жана булардын берген документи боюнча эле жүрөбүз. Мына эми могу жакында, могулар могу жайында курулуп бүттү булар. А так болбосо эчтекеси жок болчу асты. Анан аягы бүттү, мына эм араң могу жер бүттү, үстүлөрү эптеп бүттү. Астында ичинде могу жерде кафелдер бар. Кафелдерде толук бүтө элек. Бу жерде почти что 10 эле проценти калды деген менен 10%тен көп нерсе бар бу жердечи. Бүтө элек мына могу бар турат. Кээ бир 10 чакты кишиби, 20 чакты киши жашап атат. Кээ бирөөбүз ремонт кылып атабыз. Суу жок, эптеп септеп эле ишыл бирдеке болуп атабыз да, көйгөйүбүз ошо болуп атат биздин. Азыр ушу Абдылатифтен суранып атабыз да, батыраак бизге бүткөрүп бер. Биз сенден жөн эле бир времянка бүткөрүп бер же бирдеке деп айтып аткан жокпуз да, эми толук бүткөрүп берсе ошо жакшы болот эле да бизге. Биздин уруша талаша турган нерсебиз жок булардан. Жок, эже сиздин сурооңуз боюнча, жана арес боюнча биз 2021-жылдары жана бир баладан арматура алганбыз. Ал Эдил деген баладан арматура алып, Кулукеге биз залогко неме койгонбуз, Эдилге квартира. Квартира залогко коюп туруп, биз Эдилге акчасын төлөп бергенбиз. Кулуке жанагы Эдилден акчасын ала албай, бизди сотко берет. Ортодо турган мен ошондучу эмне үчүн мындай как порядка мындай эме кыла албайсыңар силер? Мен сизге түшүндүрүп айтып берейин. Анан ал баладан 8 миллион сомун ала албай, бизди сотко берет. Биз документальный полностью расходниктерге кол койдургузуп, акчаны бергенбиз. Анан ал жигитке айтканбыз, биздин үйдү кайтарып берип кой десем, мен Кулукеге акчаны төлөп бүтөн, анан берет деп. Ал камалып кеткенден кийин Кулуке андан ала албай, бизден алып атат. Ошол убакта Кулуке ареске коюп койгон, ошол боюнча жүрөбүз азыр соттошуп. Эми ал арес качан чыгат эми? Азыр эми төлөп бүтүп калдык. Ошо 8 миллиондун 2 миллиондой калды акчасы. Ошо 2 миллион берсек, Кулуке арестен чыгарабыз деп атат. Биз канча жолу алдын батыраак бүткөргүлө да. Биз мына Минстройго да кайрылдык, Госстройго да кайрылдык. Сизге айтайын, Кулукеге канча жолу айттык. Сен ал квартираны эле кой, домду эмес. Квартираны кой, ошол квартира. Сен домду арестен чыгар деп канча жолу бардык. Алар бизди укпай жатат. Силер үчүн биз страдать этип атабыз да. Күчтүү адамдар бар экен. Ал бизди неме кылып атат? Кайра келип эле бизди кыйнап атат. Жо ошону мурунтадан ойлош керек да, ушунча кишинин тагдырын ойлош керек эле да. Сен өзүңө жалгыз времянка салып аткан жоксуң да. Канча киши бар бу жерде? Ушунча немени аманатты моюнга алгандан кийин өзүм жашап аткан квартирамды сатып ушул жерге киргиздим эже. Мен өзүм деле азыр көрсөңүз квартирада турам. Сиздерге окшоп неме мен баанда өзүмдүн үйүм эмес, арендада турам азыр. Квартирада турсаңыз анда жакшы түшүнөт экенсиз. Тезирээк бүтүрөсүзбү эми? Мен тезирээк бүтүрүп аракет кылып бүтүрүп берем. Батыраак бүткөрүп бер дем. Болушунча аракет кылып тезирээк бүтүрүп беришке аракет кылам. Эми мына алдыда кыш келатат, биз эмне кылабыз? Бу жарылат, турбанын баары жарылат, эшиктин баары ачык коюлган эмес, терезе деген жок, ар жак жагы толук дагы кээ бир жери бүтө элек. Эшиктер жер мына ушундай жолдо басып жүрөбүз.
буюрса эже бул главный ходдордун эшиктери алынган, азыр 1-2 күндө кладчиктер келет. О немелерин тосуп туруп бүтүрсө, биз батыраак бүтүрбөшүбүз. Эми эркекчеле алдабай эле айт да, эркекчеле мондай бүтөт, мындай бүтөт, мен алдабай эле коеюн деп анан эле бизге лапсалар билип эле бир жумада бүтөт, 2 жумада бүтөт, 2 айда бүтөт эле деп келатасың да. Башка жактан мен немелерден таап издеп ошол мен офисте таппай табыз деп атпайсыздарбы? Мен башка жерлерден акча сурап келип, муну бүтүрөйүн деген. Эми бүткөр да ошол. Моюнга алгандан кийин бүтүрүп берем эже. Башкаларга окшоп качып кеткен жерим жок. Жок, квартираларды саткан акчалар каякта ошол акча мына. Мен ал боюнча, эсеп боюнча кааласаңыздар бир неме жалдаңыздар, эсептеп чыксын, кеткен расходтор менен түшкөн акчаны. Эсептеп чыкканда ал неме дагы өзү билет. Бул жерде азыр минуска кетип атат. Мен түшүндүрүп айтып атам. Мурун 50 квартира сатылды. Жок, 21-жылдан баштап сата баштадың да сен, могу квартираларды толук сата баштадың. А ошондо акчаларды сразу жумшасаң бүтөт эле да бат-бат. Жумшаган үчүн ушунчалык бүтүп атат. Бунун фасады өзү болгону житке травертин болчу. А мен болсо мындай бул неме соседтикиден кем калбасын деп могу өзгөртүп кылып атамын. А бир житке травертин кылганда давно бүтмөк. А бунун квадрат метри $60, житке травертиндин квадрат метри $20. Экөөнүн разницасы $40. Бул жерде өзү 7000 квадрат метр бар. А $40 7000 квадрат метрге көзсөңүз ал деле акча. Мен ошол үчүн бул райондо бул житки травертинге туура келбейт деп могу фасадын да өзгөрттүм. Биз эми айла жокто мына журналисттерден бери чыктырып атабыз. Баардык нерсени кылып атабыз да чуркап бүтсүн, үйүбүз бүтүп калсын деп. Ооба, эже мен дагы аракет кылып атам. Аманатты моюнга алгандан кийин бул үйдү бүтүрүп берем. Квартиралар качадан Айтпадыңыз беле 2 ай мурун айтпадыңыз беле? Бүтүрүп коем деп айтпадыңыз беле? Мен аракет кылып атам, биз жактан. Жок, сиз аракет кылып атам деген сөз жок да, бул деген ответственность. Канча кишинин убалына калып атасыз? Сиз айткансыз, 2 ай мурун айткансыз. Мен 2 айда бүтүрүп берем деп айткансызбы? Эркекче деп монтип айткансыз. Башкаларга окшоп каталандан чыгып калып кеткен жери жок, башкасы жок. Жумуштун жок, мен жумуштун почти 90% бүткөн. Азыр подключение электричество калды. Буюрса отопленияны койсок, озеленияны кылсак иш бүттү да. Канча күндө бүтөт ошонуңуз? Мен азыр эле айттым, ноябрга чейин бүтүрөбүз деп айттым. Ошентип сиз каждый 2 месяцка мо жылдыра бересиз го? эми ноябрда бунусун да точно бүтүрөм деп атасыз. Ноябрда дагы келели. Бүгүн сентябрдын 5-и. Ноябрдын 5-инде келели. Биз бүт ноябрдын 5-инде бүтүрүп элди киргизем дедиңиз. Анда ошол ноябрдын 5-ине келели. Ооба, макул. Ноябрдын 5-ине. Бул жерде мына экспертиза бар, апу итүү бар. Өзүнүн салтанаттуу убадасын алалык мына. Ноябрда бүтүрөбүз буюрса. 5-ноябрда келебиз. 5-ноябрда киргизесиң бизди. Кайта салбыратып бизди чоңто бербегин. Уктуңбу? Мен азыр 80ге чыгып калдым. Мен кайка жашайм эми? Мына кыш келатат. Мен балдарым менен бир үйдө 10-15 киши жашап атабыз. Аракетин кылып мен кылып Ай атабыз. бою эмне кылдыңыз? Ай бою. 3 месяц. Аракет Эже жай бою. Подъездер бүттү. Подъездер дагы эң Вот эти одна линия? жок. Карабайсызбы, эң качественный неместе бүтүрүп бердим. Кирип көрүңүздөр муну. Монубу? Кирип Те жакта көрүңүздөр. көрсөтүп бере жана, который самый проблемный. Да, буга кирмесин. Аны акырында бүтүрүп атабыз. Бул тепкичтер баары бүттү, талпага эле. Шоферлер бүткөн. Бирөө эле коюлган эле, азыр экинчи катарда коюлуп. Экинчи катары Ооба, могу бир эле. кафенин да. Дагы бир катар коюлуш керекпи? Жок, могу жок эле. Бирөө эле коюлган эле. Ошого айтып да, өтө аста иштеп атат деп. Ну, крышасы не болуп атат? Суу кирип атат деп ал. Утепление кылабыз, ал немесе бир-эки деталдар бар экен, ал немелерин бүтүрүп, буюрса бүтүрөбүз. Суу кирбей турган болобу, толук бүтөбү? Толук бүтөт. Бир үйүңүздөрдү көрбөйлүбү ичкейде кандай жасадыңыздар? Мына бүт неме сантехника бүткөн. Баада немеси жок. Булар деле неме кайрадан кылып чыкты да буларды. Электричестволор тартылган. Немеси жок, азыр бул квартираны ремонт кылышып атат экен. Бул бир бөлмөлүү батир. Сантехника, канализация, наружный, полный ошол газ, паз, полный ошону кылып берем деп алган компания бул Ахматов Элдар, неме Осо Элет групп. Элет групп. Ошол компания менен соттошуп жүрөсүзбү? Ошо соттошуп, биз соттон жеңип чыкканбыз, бирок ал
эки сот чечим чыккан, райондук да городдук да, бирок азыркы күндө эч кандай действие болгон жок ал жактан. Азыркы күндө кайрадан эле ошо берген квартираларыбыз, берген акчаларыбыз боюнча неме сотко бердик, квартираларды кайра алуу боюнча. Анан бирок акчаларыбыз ошол бойдон турат. Ошондо канча сумма деп Ошо 24 миллион сом. 24 миллион сом силерге бериш керек. Бериш керек. Ал убакта 24 миллион сомго келишим болгон, азыркы күндөгү биздин наружный расходубуз 38 миллионго чейин чыкты да подключение менен. Ушул блоктун жана тепкичтеринин кафелдери бүтө элек деп атканы ушул экен. Азыр кайтып аткан бирөө калды дегени ушул жакта калыптыр. Азыр булардыкын ала турган болсок, ушул жактын тепкичтери калыптыр. Бул В блок экен да? В блок бул. В блок. В блокто ошол тепкичтер калган. Анан каркаста лифтин о эки каркастын 5-6 этажга келип токтоп калган. Могу каркас белде бар, үстүндө дальше жок. Токтогон. Лифт өзү эмес, даже каркасы жок да бул жактачы. Анан пожарный люктары бар. Алардын эчтекеси жок, пожарниктер 5-этаждамы? Кетиш керек да. Эсинчасы люк, алар полный ачык. Эчтеке жок. Жаптык деп атканы мынаке. Бул азыр бирөө кичинекей бала келсе, бул жапканга кирбейт да. Чүчүп кетет. Жаптык деген Биз жаптык деген ушул жана жаптык биз пожарный менен жаптыктап да ушул. Бул жапкан кирбейт да, буну монтип кичине бүтүп койсо эле бүт ачык ушул. Жөн эле бир нерсе жөлөп койдук деп айтпаптыр да. Ооба, биз буларга айтып атабыз. Азыр бул айтсак, электричествосын жаса десек, мен разрешение ала албай жатам деп атат да. Бирок разрешение ала албасаң да щиттерди кое бер десек, ошого да болбой жатат. Мисалы, могу жерде щиттер бар да. Пока разрешение алуу чекти, трансформатор койгу чекти, бул щиттерди чогулта берсе болот. Ооба. Бул жакта жумуш жасала берсе болмок да. Болот. Мына айлектерди сала элек экен, Мынаке. Лифтин каркасы жок деп атканым ушул да. Ушул жерден токтоп тур да, астынан эле токтоп тур. Ылдыйдан экенби? Ошо бирөөсү ылдыйдактан, бирөөсү кичине өтөлүктөн токтогон. Мына 7-этаждан токтогопту. 7-этаждан чыгыптыр да, дальше эмеси жок. Меники ушул унаа токтотуу жай дал ушул келишимге тиркелген кошумча договор, келишим бар да. Ушул жер анан 12-этаждан 3 бөлмөлүү 96,7 деген квадрат чарчы метр деген эме договордо келишимде көргөзүлгөн да. Бирок өткөндө мен келип эсептеп келсем, чарчылары да жетпейт. Мен 2 жол, 3 жол эсептедим. Бир 3-4 квадрат жетпей калды. Биринчисинде 91 бир нерсе чыкты, экинчисинде 92 чыкты. Менде деген келишим боюнча ал жакта 96 70 да, 73 деп турат. Ар бир квадратын $585, 20 ошол сатып алган канча жыл мурунку мен эсептегенде деле мен канча акча? Анда деле бир $2,000 $2,5-3 миң чукул акча. Ошондой маселе чыгат да. Акчаны толук төлөп бүткөнсүз бүт элексиз? Мен акчаны толук төлөп бүт элекмин. Кичинекей бөлүгүн кармап калгам. Анда ошону менен эсептешип мен ошол себептен бербей турам. Анткени деген мен ошол жетпеген квадратурам чарчы метрлерге жөндөн акча төлөп, же үй жылбаса, бир жумада бир ар бир өткөндө келип карап турам, тиги эле айткандайчы. Курулуш жок да бул жакта. Келем, ары бери кетем, өтөм, ары бери өтүп карап коем. Өкүнөм бир сырачы. Ошончо жыл иштеп төлөп болгон акчам. Бул ооба ушундай маселелер болот. Көрүүчүлөргө дагы бир кеңеш катары айтып койсок болот. Сиздер ушундай курулуп аткан үй алып атканда акчасынын азыраак бөлүгүн кармап турсаңыздар болот. Анткени сиздер төлөп аткан аягында эсептегенде, мисалы үчүн 90 чарчы метр үй алсаңыз, аныңыз толук чыкпай калышы мүмкүн. Азыр сиз айтып аткандай 3-4 чарчы метрден айырма болуп аз чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан үйдү тапшырып атканда өзүңүздөр же болбосо атайын адистерди алып келип, ченетип, ошо чарчы метрин толук тактап алып келишимдегидей болсо, анан кийин ошол азыраак сумманы бөлүп койсоңуздар болот. Эгер санабасаңыздар, ушинтип сиздер дагы бир $2,000-3,000 алданып калышыңыздар толук ыктымал. Ушуну дагы эске алып коюңуздар үй алып атканда. Мен көрүүчүлөргө жалпы үй сатып алам деген адамдарга кайрылуу жасап коеюн бир сыра. Өздөрүңөр келип, өздөрүңөр келишимди көрүп, ар бир үтүр чекитине чейин карап, кайсы жылы, кандай убакта, кандай шарттар менен силерге өткөрүп берет, ошону тактагыла. Анткени бул жакта көп келишимдер карасаң, предварительно дегендей так эмес маалыматтар көп жазылган да. Форс-мажор ситуация болот, ооба, бирок ал деген 1-2 айда, биздикиндей 21-жылдан бери 22, 23, 24, 25-жыл бүтөйүн деп калды. 4 жыл болуп кетти. 4 жылда деген мондай үйдөн 5ти салса болот да дагычы. Анан
Маселе келишим түзүп атканда акчаңардан аябагыла, керектүү юристтерге кайрылгыла, керектүү башка компаниялар бар, реклама алып калбасын, айтпай эле коеюн, ошолорго кайрылып текшертип, ошонун негизинде каттагыла да. Жыйынтыктап айтканда бул Асма курулуш компаниясынын директору ушул 2 айдын ичинде бүтүрөм деп атат. 5-ноябрга чейин бүтүрүп, элдин баарын киргизем деп убада берүүдө. Каяктан болсо дагы акча табаарын айтты. Эми элдин айтып аткан маселелери мына ошон жанагындай мына чатыры бүтө элек дейт, ушул окшогон жумуштары калыптыр. Жана ичинде көрсөттү калган жумуштарын. Мына чатыры ушинтип бүтпөй көптөн бери туруп, бир үйлөрдүн ичине суу кирип, шыбактарын кайрадан жасаган учурлар да болду деп жатышат. Эми алардын айткан сөзүн Кудай кут кылып, эртерээк бүтүрсүн дейле. Жана ноябрдын кышка калбай бүтүрүп, элди сүйүнсө батасын эле алат. Биз кийин ноябрда дагы буюрса келебиз, ошондо көрсөтөбүз, бүткөн болсо бүттү, эл кубанып отурат деп көрсөтүп кетебиз. Ал эми бүтпөй калса, анда айла жок, аны да көрсөтөбүз. Эми андай болбой эле койсун, эл үйүнө кирип калсын деп тилек кылалы.